Ак Канжар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Үчүнчү аудио бап. Чабылган айылдын элинин кабактары бүркөө. Ар ким өз туугандарынын алган жараттарын таңып, каза болгондордун азасын күтүп, ушул апатка кимди күнөөлөштү билбей, кимден ачууларын чыгара албай турушканда, чабарман жыйынга чакырып калды. Оба, баары Каражалдын жасаган жоругун туура эмес көрүшүп, ойрот катынды эмнеге кетирип жибергенине ичтеринен ыза болуп жатышкан болчу. Жоогелди эми эл көтөрүлсө, Каражалдын кадыры кетет деген ойдо болуп, өзү дагы элди дүрбөтө тургандай кептин башын чыгарып, кайраштыруунун амалын көрүп, элди кызытууга аракети күч болуп жатты. Айткандай жыйынга кетерде жакын туугандарына жана үй бүлөсүнө катуу эскерткен. Айылдан окчун болгула, ойроттор кол салат деп. Эскертүүнү эп көргөн туугандары элден алыс болушкан үчүн эч кандай зыянга учураган эмес. Жана баары эсен соо калган. Жыйынга элдин баары келгенде Каражал кабагын түйө басып келип, өзүн карап турган элге карап, Мансурга кайрылды. Сөздү өзүң сүйлөп, жыйынды өзүң алып бар деп белги берди. Мансур ушуну эле күтүп турган белем, кырка тизилип турган элди сыдыра карап алып, жөтөлүп үнүн жасаган болуп, каргылданган үнү менен: "Эл журт, силер Каражал баатырды азыр жаман көрүп турасыңар. Ойроттордун катынына эмнеге азат берди деп. Ал катын ансыз деле жалгыз уулунан ажырап, жасаган иш үчүн өзүн өзү күнөөлөп, алсыздык кылганын сезип турса, аны мында кармаганда тапкан пайдабыз канча? Андан көрө ушул чабышты, ушул жоготууну уюштурган Майсар, Жоогелди, Бектендердин күнөөсүн эмне үчүн жашырып жабабыз? Биз жыйынга кетерди ойротторго кабар айттырып, кайра эч нерсе болбогондой бизге аралашып жүргөндөрү адамгерчиликпи? Эгер калп болсо, Жоогелди эмне үчүн туугандарын, үй бүлөсүн айылдан алыс чыгып тургула деп эскертет. Майсар, сен кайсы бетиң чыдап баатырга келип догурунасың? Бектен кайсы бетиң чыдап элиңди жоого салып бергенге дитиң барды? Бул айтылган сөздөрдү укканда тигүүчү кирерге тешик таппай, кыймыл аракеттеринен эле бул окуя чындык экенин билгизип коюшту. Эл эми үчөөнү жеп жибере тургандай көздөрү менен карап, күтүлбөгөн сөз уккандарына ишене албай да турушту. Бир кезде Жоогелди кара күчкө кыйкырып чыкты. "Калп, Каражал, сен Мансурду ортого салып, бизге элди тукурба. Баары сенин айыңдан болду. Эгер сен алиги ойроттун катынын алгаш жолукканда эле башын алып салсаң, ал бизге экинчи жолу кол салмак эмес. Ал бизге бул жолу эле эмес. Мурда дагы кол салганына мына сен өзүң күнөөлүүсүң. Аны тик аял. Өз айтып турганын баарын уктуң го?" Каражал дагы өзүн сабырлуу тутуп, эч үндөгөн жок. Бул жолу да Мансур сөз кезегин күтүп туруп, качан Жоогелди сүйлөп болгондо: "Макул, сен айткандай баатыр күнөөлүү болсо, сен эмнеге Бектенди аттандырып, айыл эң калды, чаап ал деп айттырдың? Алар айыл эң калганын билген эмес. Эгер сага мансап, эл башкаруу эле керек болсо, мындан башка жолду ойлоп таппайт белең. Элди душманга салып бербей." Бул айтылган сөзгө Жоогелди жооп бере албай калдастай түштү. Бектен менен Майсар жасаган иштери ачыкка чыгып, айкын болуп калганына ишене албай, ооздоруна сөз келбей кайраттары качып, көздөрү караңгылап, ушул жолу бир айла таап кутулуп кетүүнүн амалын ойлоп турушту. Майсар ушул жерден Жоогелдиге кошулганына абдан өкүнүп, ичинен өзүн өзү жемеледи. Мына ыплас иштин бир белгиси. Жоогелди канчалык актанып, ооз кесир сөздөрдү айтканы менен анын сөзү эч кимге жетпеди. Бир кезде сакалын ак баскан карыя ортого чыгып: "Жоогелди, алы жок иттин үнү заар деп айтылган кеп бар. Сенин үнүң заар экенин ушуга чейин билбептирмин. Баятан бери какшанып, ар тараптуу сөздөрдү айтып, актануунун жолун кылганың менен тиги эки шеригиң болгон иштин чындыгын билгизип турбайбы? Айтчы деги, ушул кылганыңа өзүң эмне деп жооп бересиң? Эгер сен дагы кара күчкө калп айтып, болгон ишти таанып, айтылган сөздү калпка чыгара турган болсоң, далилиңди келтир." Сөз ушул жерге келгенде, олбурлуу жигит ортого чыгып: "Жоогелди, мен сени жакшы билем. Сен калп эле актана бербе. Тигинде жараталган ойрот жигит айтып жатат. Тынч жашоого бүлүк салганга өзүңөрдүн эл күнөөлүү. Биз силерге кол салууну ойлогон эмес элек. Бир жигит келип кабар айтып кетти. Анан биз мында аттандык деп. Эгер дагы далил керек болсо, ал жигитти мында алып келели. Эл анын өз оозунан уксун." Жоогелди эми гана күнөөсү моюнга алганын билгизип, унчукпай калганда, Каражал олтурган ордунан туруп: "Эл журт, мына өзүңөр күбө болдуңар.
Баятан бери ойго келбеген ар тараптуу сөз айтылды. Эми бул өчөөнү өзүңөр билип жаза колдонгула. Мен силердин оюңардан чыга албайм. Тууганына тартты деген сөз дагы чыгышы толук мүмкүн. Дегенде эл баатырдын ушул эле сөзүн күтүп турушкан белем, күтүүсүз жерден дүрбөп келип үчөөнү басып калышты. Ызылдаган элдин толкуну үчөөнү алик саатта таш параңга алып, туш тараптан келип тепкилеп да, таш менен ургулап да жатышты. Эч ким ушул окуя болорун ойлорун алган эмес. Качан гана аксакалдар ортого түшүп ажыраткан кезде үчөөнүн алсыз сулк жаткан денелеринен кан агып, араң соккон жүрөктөрүнөн тирүү экени билинип турду. Тиги үчөөнүн туугандары да жакын басып келгенге даашкан жок. Элдин күчү жана ачуулуу сүрүн көргөн үчөөнүн жакындары да элдин бул жазасын туура көрүп, көздөрүн жашка толтургандары менен кара жалдын туура чечимине ичтеринен ыраазы болушту. Жоогелди эмне болуп кеткенине дал ишене албай, шишиген көзүнүн кычыгынан көк болгон асманды карады. Ала булут акырын күн чыгыш тарапты көздөй жылып бара жатканын көрүп, ошол булуттарды карай учуп баргысы келди. Ошол булуттарга жетсе эле баардык кыйынчылыктар унутулуп калчудай, жашоо такыр башкача болчудай сезилди. Денесинин кайсы жери ооруп жатканын деле билген жок. Кулагы чуулдап, көзүнө бир гана асман көрүнүп, чуулдаган үндөрдүн бирин дагы уккан жок. Бир кезде жакын жерден апасынын ачуу үнүн угуп, бул жерде эмне жатам деп ойлогонго үлгүрдү. Аңгыча апасы келип кучагына алып, ыйлаганын угуп, болуп өткөн окуяны истеди. Ушинтип элдин таш параңына калам деп эч ойлогон эмес эле. Кайра элди койдой имерип башкарып, башчы болом деген максаты, кыялы күм жан болгонуна ичи ачышып, көңүлү кирдей түштү. Ушул кыйынчылыкта алгач болуп апасы жанына келгенде, эненин бийиктигин билип, аны акырын кучактаган болду да, тээ бала кезиндеги энесинин жытын искеди. Кайран эне, минтип балага ата болуп, эл башкарам деген уулунда канатына калкалап, көкүрөгүнө кысканы эмне деген бийик сапат. Аттиң-ай, эне байкуш өзү төрөп өстүргөн уулунун чаңга боонап жаткан абалын көзү көрбөй койсо эмне? Мындан өткөн эне үчүн жаза жокко, бул жалганда. Эненин балага болгон аракети көз ирмебей карап турган элдин көзүнө аянычтуу жаш келтирди. Бала чоңоюп, элге жек көрүнүп, элин душманга салып берип, мансап үчүн кылган кылыгы дегеле мыкачы болсо дагы эне үчүн бала бойдон экен го. Курган эне уулунун кылыгын, өз элин жоого чаптырган жоругун кантип билбесин? Минтип таш параңга алынганына уулу өзү күнөөлүү экенин нак билген үчүн бул жерден эч кимди күнөөлөй алган жок. Ал турсун уулун кучактап туруп, минтип да айтты. Курган уулум, эмне үчүн элиңди жоого салып берип, өзүңдүн эле эмес, менин жана атаңдын дагы кадырына көлөкө түшүрдүң? Эмне үчүн мен бейбак сени төрөр жылы кысыр калган жокмун? Эмне үчүн сенин атаң ташка siiп салган жок? Эмне үчүн ичимде кезиңде эле чарчап калган жоксуң? Мен сени ушул ишти жасасын деп төрөп, чоңойтуп бактым беле. Эми элдин бетин кантип карайм? Бул сөздөр уул баланын жаман чыкканында айтылчу сөз экенин ким билбейт. Курган эне 9 ай көтөрүп, түн уйкудан калып баккан баласы минтип жер каратканда ачууга алдырып айткандагы эненин арманы. Жоогелдинин кулагына апасынын ачууга алдырып айткан ачуу сөздөр кирген менен эч сөз кайрып айтылган жок. Анткени денеси ысып, таяктын уулары денесине тарап, таасирин берип баштаган эле. Энеси менен бирге алган жары, балдарынын энеси Айген колунан тартып, тургузуунун амалын кылып жатты. Бирок жоогелдинин олбурлуу денесин козгоо чоң күчтү талап кылды. Майсар 3 метрдей бер жакта, ал дагы кыймылсыз сулап жатат. Анын апасы өзүнүн оорусу менен алпурушуп үйүндө. Болбосо ал дагы бул жерде уулунун денесин кучактап турат эле го. Тоту табасы кана жанына басып келип, колунун тамырын акырын кармаган болду. Алсыз соккон тамыры сууга алуудан белги берген жок. Ал эми бектендин башына таш тийгенде эле өзүн жоготкон. Бирок ал эсине келмек турсун, кайсы жерде жатканын да билбейт. Бир карыя басып келип күрөө тамырын кармап көрүп, булар сакайгандан кийин орго салыш керек. Эл душмандары баары бир бул ишин кайра кайталашат. Ушундан көрө жоонун кылычынан жарат алышса болбойт беле. Бул сөз жоогелдинин апасынын кулагына шак эткисе угулуп, карыяны жалт карады. Бирок анын айткан сөзү бир жагынан абдан туура болчу. Ошончо калың элди жарып, эч ким бул үчөөнүн жанына басып келгенге даабай, жардап алыстан карап турушту. Элдин сүрү, каардуу көз караштарына тик карап болбойт эле. Эгер бирөө жарым сулап жаткан үчөөнө жардам берсе, аларды дагы таш параңга алчудай белги берилип, элдин сүрү күчкө келип турган болчу. Тиги үчөөнө жардамга келмек турсун,
ушул аламатты жасаган үчөөнү эл тирүүлөй жерге көмгөнгө да даяр экен айкын эле. Аңгыча бул жерден дагы Каражалдын кызы Акканжар топту жарып басып келип, Жоогелдинин колуктусуна жардам бергенге жарады. Экөө эптеп Жоогелдини жаткан ордунан тургузуп, кыймылга келбеген денесин ийиндерине салып, үйүн көздөй алып жөнөштү. Мына азырдагы Жоогелдинин апасы менен аялы Айген Акканжарга абдан ыраазы болушту. Бир жигит да басып келбеген жерге кыз башы менен Акканжардын басып келип жардам бергени кыз баланын күйүмдүүлүгүнөн белги берип турду. Ооба, жакшы арына кул, жаман малына кул деп айтылгандай, Акканжар аталаш тууганы Жоогелдини эч кимиси жоктой жерде сулап жатканын арданды. Андан дагы анын бир кезде өзүн айткан ачуу сөздөрүн эсинен чыгарып, өзү билбесе дагы апасы менен аялы жана балдары менин ага карата оюм түз экенин билсин деп алдыны ойлоп, ушул ишке барганын эл арасында отурган атасы Каражал дароо байкады. Ал турсун кызынын бул ишке барганына ичи жылып, көңүлү өсүп, акылдуулук кылган кызына ыраазы болуп турду. Бул урушта жакынынан ажырап, денесинен жарат алгандардын дале болсо жүрөктөрү муз болуп тоңуп, үчөөнүн көксөөлөрү суубай турганы чын эле. Арадан аз убакыт өтпөй, Бектендин жаны денесинен чыгып кетти. Ал эми Жоогелди менен Майсардын абалдары оор абалда кыңкыстап онтоп, араң калды. Каражал эмнегедир бул жолу өзүнүн жасаган ишине ыраазы болуп, Мансурга сөз бергенине жана өзү үчүн ал сүйлөп, акыры тууган болсо дагы келишпес душманына айланган Майсар менен Жоогелдини өзү эмес, эл жазалаганына, эл өч алып бергенине ичинен кубанды. Кийимдин кирин самын жуйт, көңүлдүн кирин акыл жуйт дегендей, баарын акыл менен жеңген Каражал баатыр бир кезде катуу үшкүрүнүп алды. Анткени абдан жакын жана келишпес душмандары 3 кишиге болсо да азайганына жеңилдей түштү. Оор жүктү бирөө мойнунан алып салган сымал. Убакыт баарын дарылайт жана унуткарат. Ошол себептен убакыттан өткөн дарыгер жок деп бекер айтылып калбаса керек. Ойроттор чаап кеткен айылдын жарасы да айыгып, эл тынч жашоосун улап, күнүмдүк түйшүк менен алек болуп жаткан кезде ойроттордон Чабармандын келгени айыл элин дагы дүрбөтүп, эмне болуп кетти деген суроого эч ким жооп таба албай турушту. Чабарман Каражал баатырдын өзүнө гана айта турган сөзүм бар дегени кооптуу иштин болушунан белги берип, кары жаш бирин-бири ээрчип келип, баатырдын боз үйүн тегеректешти. Кобур-собур үндөр, артыраптуу айтылган сөздөр көбөйдү. Чабарман жигит көпкө кармалбай айтчу сөзүн айтып, кайра тез эле чыкты да Көкчаар атына минип, атын чапкан бойдон келген жагын көздөй кетти. Аттын туягынан чыккан сыбызгы үзүлгөн булуттай чаң асманга көтөрүлгөн бойдон калды. Абалаган иттер артынан бир топ жерге чейин кубалап барып, анан кайра келишти. Бул эми иттердин жасай турган иши. Ит короочу болгон үчүн аларды үргөнгө жараткан эмеспи? Бир кезде ичтен баатыр кабагы салыңкы чыкты да, өзүнүн сөз күтүп туруп калган элди сыдыра карап алып, дөңдү көздөй басты. Баарынын кабактары сус. Анткени баатырдын үйдөн түнөрүп чыкканы жаман кабардан белги берип турду. Айылдын бери жагында дөңсөй жер бар. Ал жер кудум жыйын үчүн жасалгандай. Бардык нерсе ушул дөңдөн чечилет. Сакалдарын жайкалтып, карлар алдыңкы катарда олтурушат. Анан көк ала сакалчандар орун алып, четте мырза чыкма жигиттер. Ал эми мындай жыйынга аялдар басып келмек турсун, жакын жолгонго даабайт. Элди көп күттүрбөй Каражал өзү сөз алды. Эл журт, мына минтип ойроттордун кол салганынан бери билинбей 40 күн өтүп кетиптир. Ынтымагы бар эл биригет, ынтымагы жок эл бүлүнөт дегендей, биздин элдин ынтымагы күч болгон үчүн минтип кайра биригип, келген жоонун мизин кайтардык. Эгер арабызда бузукулар болбогондо, тигилер бизге даап келип кол сала албайт эле. Ат камчыдан жалтанат, эр намыстан жалтанат. Бизде намыс болгон үчүн элди жоого салып бергендерди жазаладык. Эми дагы тигилердей өз кызыкчылыктарын ойлоп элди жоого салып бергендер болсо, дароо эле башын алып салуу керек. Анткени мансапка жана байлыкка элин сатып жетүүнү ойлогон акылы кыска гана кишинин колунан келе турган иш. Айткандай сөздү көп чойбой, ойроттордон келген Чабармандын эмне максат менен келгени тууралуу айтайын. Бул сөз оозунан чыкканда эл дүрбөп барып басылышты. Анткени аларды Чабармандын эмне максат менен келгени кызыктырып жатканы айкын эле. Каражал аста алдыңкы катарда олтурган карлар жакты карап, ойроттордун эркеги калбай калган билем, баягы бизге жоо болуп тийген аял жолугушууга чакырыптыр. Эмне максат менен чакыртканын Чабарман ачык айткан жок. Анын эмне ою бар экенин баарыбыз ортого салып, талкууга алышыбыз керек. Балким дагы бир жаңжалдын четин чыгарып жатабы,
аны ачык айтып да болбойт. Бул ойроттор убадага турбай эки сүйлөгөн калк болушары белгилүү. Эмесе кимдин кандай ою бар, ачык айткыла. Сөздү чын токтотот, сууну чым токтотот дегендей, эми акылыңарды ортого салгыла. Эл бир азга дымый түшүп, аңча алдыңкы катарда отурган карыя сөз баштап калды. Каражал Баатыр, бул жалганда адам баласынын унутчаак болгону жакшы. Анткени жаман сөз менен жакшы сөз кээде ооздон билинбей чыгып кетет. Жаман айтылган сөзгө кек сактап да болбойт. Андай сөздү эстен чыгарып, унутуп салгандан өтөрү жок. Себеби адам ачууга алдырган кезде тилине алы келбей калат. Көңүлү ооруткан сөздү айтып алган соң өзү абдан бушайман болот. Бул адам баласындагы чоң кемчилик. Ал эми жакшы сөздү да кээде эстен чыгарып койгон жакшы. Дегенин билесиңби? Мындан 40 күн илгери ойроттун алиги кабар айттырган катыны сага эмне дегенин. Ал азыр сени жаман ой менен чакырган жок. Ал бул жерден уулунун сөөгүн алып кетип бара жатып, сенин айкөлдүгүңө, баатырлыгыңа, кечиримдүүлүгүңө кызыгып кеткен. Демек ал аял сени менен жакшы маанайдагы сөздү сүйлөшкүсү келген чыгар. Эри жок аялдар кээде эси жоктук кылып, жагымсыз ишти жасап же жаман сөздү айтып алышат. Анткени аларды теске келтирген, жана мээримин төккөн же акылдашкан күйөөсү жок болгон үчүн өздөрүн башкара албай калган жагдайлары кездешип калат. Менин баамымда тиги ойроттун аялынын сага көңүлү имерилип калгандай сезилди эле. Барсаң өзүң барып жолук. Каражал бул айтылган сөздү укканда эле Садуранын узап бара жатып бир башкача караган көз карашын эстеп, азга көңүлү көтөрүлө түштү. Аңгыча орто жашка барып калган кара киши сөздү өзү эч кимден сурабай туруп эле үнүн жогору чыгарып баштады. Баатыр аялдын амалы ал тешекке жүк деп бекер айтылып калган эмес. Сиз ал аялдан жакшы нерсени күтпөңүз. Дегеним карачар жылаандагы акырын жылып келип чыгат. Ошол сымал эле тиги душмандыгын билгизбей бир балени баштаган жаткан чыгар. Атам замандан бери душман болуп келген ойроттордон эч качан жакшылык күтпөш керек. 1000 жылдыздын бир айча жарыгы жок деген кеп бар. Канчалык алиги аялга жан тартканыбыз менен алар душман. Тиги аял сизди жагымдуу карап, күлүп туруп өмүрүңүзгө зыян келтирип коюшу толук мүмкүн. Мурда сиздин бир ооз сөзүңүзгө кек сактаса, эми жалгыз уулунун өчүн алуунун жолун ойлоп жаткан чыгар. Бул жагында эске алганыбыз оң. Кара кишинин жан тарта айткан сөзү дагы жөндө. Каражал эми бул айтылган сөзгө дагы чоң маани берип, дагы кимде кандай ой бар? Тартынбай айтып калгыла. Ал аз өтпөй ортодо олтурган чокчу сакал карыя: Баатыр, азыр эки киши оюн ортого салды. Экөөнүн тең айткан кеби туура, бирок бизге сенин амандыгың керек. Бул жашоодо өмүр кинтик кан тамган жерден башталат. Баарыбыздын мекендеген жерибиз ушул жер. Ойроттун жерине барып, ал аялга жолукпай чабарман жиберип, аны менен биздин жерден жолугушууну ойлон. Укканым бар эле. Ойроттор куу келет деп, жерине чакырып алып сизди майып кылып койсо, алдагандай күн болот. Тилимди алсаң аны мында конокко чакырган болуп, анын оюн билип, айта турган сөзүн ук. Бул сөздү элдин четинде турган олбурлуу жигит орой жана катуу айткан үнү менен бузду. Ошол кантип болсун? Аял башы менен жолугушууга чакырып жатса, өлтүрмөктөн бышырып жесе дагы барып жолуккан абзел. Намыс деген менен дагы эсептешкен жөндө эмеспи? Бир аялдан коркуп, ага жерибизди тебелетип чакыртып сыйлаганга мен каршымын. Бул айтылган сөздүн дагы эйи болуп, Каражал намыстана түштү. Бир жагынан жарыш сөзгө чыгып сөз айткандар абдан туура айтышты. Сөз ар тараптуу болгон үчүн акыры баары бир чечимге келип, Каражал бек боосунду жана жанына кызы Акканжарды алып барууну эп көрдү. Айтылган күнү үчөө салт атчан тигилердин чегине келип, чабарман айткан дөңдүн кырына чыгып келишип, аттан түшүп, 3 аттын бас майылдарын бошотуп, ооздуктарын чыгарып отко коюшту да Садураны күтүштү. Кенен эт кайнар убакыт арадан өткөн кезде тээ алыстан жалгыз атчандын караны көрүндү. Күтүү азабын тартып калган үчөөнүн көздөрү дарыбага урунду. Акканжар кантса да жаштык кылып, көзүнүн курчтугун билгизип: "Ата, тиги ойроттун аялы. Эмнеге ал жалгыз келе жатат болду экен? Ат бастырганы аялдыкы. Балким сиз менен жалгыз жолуккусу келген чыгар. Макул көрсөңүз Бекбосун байке экөөбүз боюбузду жашырып туралы." Каражал бул сунушка анча көңүлү чаппай: "Кызым, мен жаш жигит эмесмин. Ал жалгыз келсе, мен да жалгыз аны күткөндөй. Бул жерде жашыра турган деле иш жок. Аны үчөөбүз чогуу күтүп алганыбыз эле оң." Сөздү Бекбосун алды. "Батыр, Акканжар жөндүү сөз айтты.
Тиги аял жалгыз бастырып келе жатканы сизге өзүнчө жолугунун бир белгисин бергенсейт. Кум жыйылып таш болбойт, кол жыйылып баш болбойт дегендей, Садура айым эми эсине келсе керек. Кыйнаганда тил, сыйлаганда тил. Тилдин азабын тартып, күнөөсүн сезсе керек. Анын арманын угуп, көңүлүн өстүрүп коюңуз. Аялдар иштеги муңун бирөөгө айтып жеңилденгенди жакшы көрөт. Балким сиз менен сырдашкысы келген чыгар. Каражал улам жакындап келе жаткан караандан көзүн албай туруп, Бекбосун айткандай Садуранын келе жаткан келбетинен эле анын ичи толо муң экенин билип, эмне деп сөз айтууну билбей бир топко туруп калды. Караан жакындаган сайын тиги көнүн шаштысы кетти. Акканжар Баатырдын оюн бузуп: "Ата, сиз бизге жооп бербейсизби? Карааныбызды жашыралыбы же тура берелиби?" дегенде Баатыр сөзгө келди. "Эми кеч болуп калды. Эч кайда кетпей тура бергиле. Эмне максат менен чакыртканын чогуу алы. Көп көчүрүлгөн дарак бир дөйт деп айтылган кеп бар. Анын сыңары көбөргө тийген аялдын дагы гүлү бир жерге топтолбойт. Карасаңар, бир кезде чакчырылган мүнөзү оор кыз эле. Эми минтип тагдырга моюн сунуп, жолугушууга жалгыз келе жатканын. Карга учуп шумкар болбойт, эшек чуркап тулпар болбойт. Канчалык акыл айтсаң да кул кулдугуна тартат, бай байлыгына чиренет. Садура мансаптуу кишинин кызы болгону менен тийген эри жарашпай калган билем, эмнегедир эрте баш ийген экен тагдырга. Эгер тийген эри жарашканда ойротторго чыгаан уул төрөп бермек беле." Бекбосун туурасын бердиң дегенсеп башын ийкеп коштоп койду. Аңгыча Садура өзү дөңгө чыгып келди да, тизгинди жыя кармап: "Куш келипсиздер" деп учурашкан болду. Адатта атчан адам жердеги адамга биринчи салам берген шарт. Садура бул шартты карманып, оозунуп салам айтты. Каражал эмнегедир шашып жооп берип, саламды алик алды. "Көйлү келдиңби?" Бул сөз оозунан чыкканда эмнегедир үнү каргылдангансып, кулакка бир башкача угулуп кетти. Анткени Садуранын турган турпаты, караган көз карашы, кыймыл аракети көзүнө бир башкача көрүнүп, калдастатып жиберди. Акканжар кыз эмеспи? Атасынын абалын дароо байкады. Эч качан жүрөк алдабайт, жана бир нерсени сезет. Ооба, Садура кеминде Каражалдан 15 жаштай кичүүлүк кылат. Бирок азыркы турган турпаты жаш таштай көрүнөт. Мунун себеби бала төрөгөнгө аялдардын келбети карлыкка эрте моюн сунары чындык. Бир азга ортодо сөз үзүлүп, тынчтык өз өкүмүн жүргүздү. Бул жерден Бекбосун өзү сөз дулады. "Айым, өзүңүз чакырткан экенсиз. Эмне максат менен чакыртканыңыздын жөнүн билели деп келип турабыз." Каражал Бекбосунду жалт карады. "Менден мурда эмне оозунуп сөз айттың" дегенсеп. Анын бул көз карашыда кандайдыр бир Садурага жан тарткандан белги берди. Эч качан Каражал минтип караган эмес. Балким чын эле тиги ойроттун аялына көңүл имерилип калдыбы, же туура эмес суроо берип алдымбы деп Бекбосун өзүн ыңгайсыз сезип кетти. Сөздү эми Садура улады. "Мен силер менен жайынча сүйлөшөйүн деген элем. Бир киши арык казса, 1000 киши суу ичет. Ал эми калың элге дагы бир киши чуу салып, бир эле киши жаңжал чыгарат экен. Мен жашоодон 2 жолу жаңылып, 2 жолу катуу сындым. Эми мындан ары тынчтыкта жашоону көздөдүм. Ушул оюмду силерге билгизүүнү эп көрүп, силер менен ой бөлүшөйүн дегем." Чынында Садура мындай ойдо эмес болчу. Оюнда Каражал Баатыр жалгыз келет деп ойлогон. Ага арманын айткысы келген, гүлгүндөй болгон жаш кези тийген күйөөсүнө кор болгонун, кыз кезинен кайраттуу жана баатыр күйөөгө тийүүнү эңсегенин айтып, жеңилденип алгысы келгенин көзүнөн билгизди. Сөз сүйлөп жатканда эмнегедир Акканжардан тайсалдап, тик карай албай көзүн тартып алып жатканы кызга дароо байкалды. Садура өзүнөн тиги кыздын сыймыгы күчтүү экенине дагы бир жолу ынанды. Ушул жерден даана байкады. Өзүнөн оомат кайтып, сыймык качканын. Болбосо бир кезде мен кыйын деген баатырларды тик карап сүрдөт желе го. Эми минтип кызындай кыздан жалтанып, сөзүн таппай, тайсалдай калып жатканы, баягы жаш кездеги курчуктун мокогонун, кайраттын кайтканын, кыз кезиндеги жаздай жылуулук, кыш мезгилинин суугуна кадам таштаганын дароо баамдады. Антке менен эмнегедир Каражал Баатыр көзүнө ушунчалык жагымдуу көрүндү. Ал турсун аны менен бирге болуп, андан бала төрөгүсү келип турганын жашырганга аракет кылды. Айтып жаткан сөзүн бир азга тыныгып, демин басып алып, кайра улады. "Мен учурунда абдан жаңылып, канча кишинин убалына калдым. Аны кеч сезип минтип өкүнүп турам" деп дагы Акканжарды карап алып, жалтаңдап, андан дагы көзүн тартып алды. Анткени ал оюн окуп билип койгондой туюлду. Сөз ушул жерге келгенде Акканжар сөзүн бөлүп: "Анда эмнеге атамды жалгыз чакырттыңыз?
Жана эмне үчүн жаныңызда сөз билген адамдарыңыз жок? Эки элдин тагдырын жалгыз келип сүйлөшүп чечкен тарыхта болгон эмес. Билесизби, сиздер менен биздин эл канча жолу тынчтык келишими жөнүндө сүйлөшүп, убадалашты. Бирок өзүңөр убаданы бузуп кол салып келесиңер. Анан кантип биз силерге ишенебиз? Садура бул айтылган сөзгө дароо жооп бере койгон жок. Дагы тайсалдай түштү. Кыздын өткүр жана туура берген суроосуна азга жер тиктеп туруп анан минтти. Ошол каарылардын убадасын аял башым менен эки жолу буздум. Азыр элге өзүмдүн акылсыздыгымдан батпай калдым, деп эмнегедир Каражалды муңайыңкы карады. Бул көз карашынан сен бирдеме дечи дегендик жаткан эле. Каражал тигинин жалдырай караган көз карашынан өзүн колго алып, бир нерсе айтайын деди. Бирок ылайыктуу сөз оозуна келбей турду. Бир жагынан Садураны аяп, анын ушул турган турпатынан накшенди, өзүнө көңүл имерилип турганын. Эркек дайыма билегинде күч болсо дагы аялдын алдында алсыз келет белем. Ушул жашка келип туруп Каражал аялга азгырлам деген оюна түгөл түшүнө кирген эмес. Садуранын күлмүңдөгөн көздөрү, келбети, кыймыл аракети, ал турсун үнү дагы дилин бийлеп, жакшы көрүү сезимине азгырып турганын тана албайт болчу. Тиги экөөнүн бирөө бир жагымсыз сөз айтып жиберип, көңүлүн сындырабы деген ойду ойлой калып, шашкалактап сөздү өзү алды. Садура, кызым Акканжар абдан жүйөлүү сөз айтты. Биз сенин чакыртканыңан улам, атайын ат бастырып келип, канча убакыттан бери күтүп калдык. Бирок сенин өзүң жалгыз келгениң эмнегедир бизге табышмак болуп турат. Макул көрсөң оюңду ачык айт. Бир сөзгө келип биз кайталы. Бизди эл күтүп калды, деп сөздү кыскартуунун амалын кылды. Садура бул сөздү укканда шашып калды да, сизге айта турган сөзүм бар эле. Артымдан басыңызчы, деп сылык сүйлөп өтүнө кайрылды. Каражал анын табышмактуу айткан сөзүнө кызыгуусу артып, ойгалаксып артынан басты. Садура азга ал жерден узаганда бардык уят сыйытты жыйыштырып, Баатыр, менден кеткен кемчиликти кечир да менин тилимди ал. Мен сага аял болуп тийгенге макулмун. Бул сөздү укканда Каражал чочуп кетти. Мынчалык чукул жерден бул сөздү угам деп күткөн эмес болчу. Азга тайсалдай да түштү. Антке менен сулуулуктун илеби али денесинен кайта элек Садураны сынай карап, үнсүз туруп калганда, Садура сөзүн кайра улады. Мен кыз кезимден тилек кылдым эле, Баатырга турмушка чыксам деп. Бирок өзүмдүн көңүлүмө толгон сиздей баатырды али жолуктура элекмин. Баягы караңгыда жолукканда сиз тилиңизден жаңылып, мага ачуу сөз айтканыңызда мен жаштык кылып сизге анча көңүл бурган эмес элем. Азыр дагы сиздин денеңизден каруулук кайта элек. Сизден баатырлык көп сапатты байкадым. Мага баарынан айкөлдүгүңүз жакты. Айылыңызды чаап, колуңузга түшүп бергенде да мага азат бердиңиз. Колдун күчү, дененин алыптыгы, билекте кароонун бардыгы баатыр эмес. Көкүрөгү кенен, кечире билген жана айкөл адам баатыр. Аял заты эркек аттуудан эмнени күтөт? Кечиримдүүлүктү, айкөлдүктү, чечкиндүүлүктү, акылдуулукту жана жоомарттыкты күтөт. Бул сапаттын баарын мен бир гана сизден көрдүм. Мен сизге сиздей болгон чыныгы баатыр эркек уул төрөп берем. Бул жалганда баатырдын энеси болгон аял зат үчүн эмне деген бакыт. Мен сиздей баатырды ойроттордун арасынан таппадым. Өз элимден сиздей баатырды жолуктура албадым. Сайпана эркекке биринчи аял болуп тийгенче, баатырга экинчи аял болуп тийген төөчөйдө. Аттиң, бишкегим туура келбей калды. Болбосо элге эркек чыгаан уул туйт элем. Баатыр болот деп тууган уулум жоок аттанып эркектин эмес, кыздын колунан каза тапканы менин 7 өмүрүмдү жерге киргизди. Сизден төрөлгөн кыз ушунча баатыр болуп жаткан соң, эркек уул кантип баатыр болбосун? Ишениңиз дагы айтам. Мен сизге чыныгы баатыр уул төрөп берем. Бул менин сизге берген убадам. Каражал жер тиктеп ойгалаксый түштү. Бир жагынан ушунча чечкиндүүлүккө барып, аял затына тиешелүү сапатты, уят ар намысты четке кагып, оюн ачык айтып жаткан Садуранын бул кылыгына туура баа берип, жер тиктеп ойго алаксып калганда Садура, аялыңызды кыя албай жатасызбы? деп күтпөгөн сөздү айтты. Каражал эми тике карады. Баатырдын бул көз карашынан Садура тайсалдап, сүрдөй түштү. Ал турсун кандайдыр бир айбаттуу нерсенин элесин көрдү. Туура эмес сөз айтып алганын моюнга алгансып, жер караганда Каражал улуулукка жаш жеткирбейт, баш жеткирет. Ал эми чөп ширеси менен мал семиртет, сөз ширеси жан семиртет. Садура, сен бир нерсени байкап сүйлө. Мага туура түшүн.
Аялым Батырулга тете кыз төрөп берди. Азыр баягыдай жаш кезек эмес. Ушул жашымда аял алам десем, мага ишенген эл эмне дейт? Жакшы сыйлайт дили менен, жаман кыйнайт тили менен. Жакшы аял үйдүн жайсаңы, жаман аял үйдүн шайтаны. Мен үйүмдүн жайсаңы болгон аялыма кеңешейин. Ал буга чейин мага төшөк чаңырттап бир нече жолу айтты эле. Анын сөзүн укпай, жаш кезде албаган аялды карлыкка моюн сунуп алган кезде ага кеңешпей алсам, бул жакшы болбой калат го. Буга мисалы эле сен менин аялымдын ордунда болсоң, анан мен сага кеңешпей аял алып алсам, сенин деле мага карата болгон дилиң караймак. Аял алып койгон оңой, бирок жашап кетүү кыйын. Андан дагы сен бир эмес эки жолу айылыңды жапсаң, анан сени аялдыкка, айыл эли менен кеңешпей туруп алсам, бул чоң чекирик болуп калат. Дарак нымды сүйөт, эл чынды сүйөт. Чындыктан эч качан качып кутулууга болбойт. Эр улам болбойт, ат кунам болбойт. Өткөн кез кайрылып келбейт. Албетте мен сени чаңгандан алысмын. Кап, сен эмнеге жаш кезимде жолукканың жок? Садура таамай айтылган сөзгө муюп, бул жерден дагы Каражалдын акылына баа берип, айткан сөзүнө муюп туруп, дагы өзүнүн кетирген катасын билди. Чын эле бир эмес эки жолу айылын чапкан өзү, анан кайра сага тиемдеген дагы өзү. Эмнеге мурда муну ойлогон жок. Ушул жерден Баатырдын алдында дагы бир жолу сынды. Бирок эмнегедир анын көз карашынан, жасаган мамилесинен кандайдыр бир жылуулукту байкап, кудум жаш кыздардай көзүн моймолжотуп, кумарлуу кылыктана карады. Кунажын көзүн сүзбөсө, бука жебин үзбөйт дегендей, Каражал кантсе дагы эркек эмеспи? Өзү тигинтип көзү менен бир нерседен белги берип жаткан Садураны мээримин түгө карап, "Садура, мен сага туура түшүнөм. Эгер катуу айтсам мени кечир. Азыр экөөбүздүн сөзүбүз аягына чыкпайт, жана бүтпөчүдөй болуп калды. Мен айылга барып, эл менен кеңешип көрүп, сага кабар айттырайын. Азыр бизди ал жакта күтүп калышты." Садура кыйылып, кетиргиси келбегендей тигиле карап, "Жакшы жагына чечкендей болгула" деп акырын үн катты. Аял затынын кылыктуу кыялы. Азгырыктуу көз карашы эркекти кандай тайсалдатат. Кудум жаш келиндей кумарлуу караган көз карашы Каражалдын көңүлүнүн төрүнөн орун алып, жагымдуу жылмайганга түрткү берди. Экөө ээрчишип басып келгенде Акканжар менен Бекбосун күтүп калгандарын билгизип, кыймыл-аракеттер менен жолго чыгууну ишарат кылып аттарына миништи. Кол алышып, жакшы маанай менен коштошуп жатып Садура Акканжардын көзүнөн дагы жалтына түштү. Жаш кездеги курчтукка, кайраттын илебине денеси карлык айылына баш багып калгандар туруштук бере албай каларын ушул жерден дагы байкаган Садуранын көңүлү чөгө түштү. Кеч болсо дагы Баатырдан тукум алып калууну ойлогон ою кызынын бул курч көз карашынан аткарылбай кала турганын дароо сезди. Каражал ойлуу аттын жалын тиктеп, бир топ жерге чейин үнсүз бастырып келди да, баятан бери өзүнөн сөз күткөн экөөнө карап, "Аттең, бул жалганды эмне үчүн баары өз орду менен болбойт?" деп жаңы гана сөз учугун баштаганда ашыгып Бекбосун суроо берди. "Эмнени кечке сүйлөштүңөр?" деп суроо узатты. Каражал дагы бир азга ойго алаксып, аттын жалын тиктеген калыбында, "Душман болсо дагы жан тартып, уул бала төрөп берем, мени аялдыкка ал" деген ичине каткан оюн ачык айтты. Курган Садура эми гана эсине келип, бүрдөп турган жаш кезинде акылы жок иш кылганына өкүнүп, арманын кеп кылды. Ушул жерден башка кепти айтса болмок экенин оозунан сөзү чыгып кеткенден кийин Баатыр өкүнүп калды. Бул сөздү укканда Акканжар үнүн өктөм чыгарып, "Ата, анан сиз эмне дедиңиз? Мына, аялдын акылы 40 эшекке жүктөп ушуну айтса болот. Карасаңыз тигинин уяты жоктугун. Ата, сизден уул төрөп алып, ошол уулун кайра бизге тукургусу келгени жатканын, бул ойроттор баары бир душмандыгын кылбай койбойт. Бир байкуштун кейпин кийип, сизге жакшы көрүнүү үчүн кейип кебетесин бузуп, аялдык куулук амалын жасаганы мага ал ат бастырып келе жатканда эле билинген. Уул төрөп берем деген сөздү кантип уялбай айтты дейм да" деп күйүп ышып айтканда ачуусу келгени билинип турду. Каражал кызынын сөзүн угуп, бул айтылган сөздү дагы туура көрдү. Чын эле ал уул төрөсө кантип кайра ал баланы элге тукурбай коймок эле деп акыл калчап көрүп, бир топко үнсүз ат бастырды. Ким айтса аныкы эп боло берет эмеспи? Бир жагынан Садура менен жолукканда ал дагы туура кеп кылгандай болгон. Эми минтип кызынын дагы күйүп ышып элге жан тарта айткан сөзү катуу ойго салып, ушул жерден эмнегедир миң аксакалды эстеди. Ал кишиге дагы канча убакыт болду жолуга элегине. Ушундай кырдаалда андан акыл сурабаса болбойт. Бир жолу ал айткан эле,
ойроттун кыздары сулуу болгондор менен канына тартып турат деп. Ал киши эмне айтса дагы турмуштук маанилүүлүгү күчтүү. Ат бастырып айылга келишсе, эли чыдамдары кете күтүп турушкан экен. Эмне жаңылык менен келет деп. Алдыга келген чыныдагы кымыздан ичип, суусундарын кандырган соң кайра дөңгө чогулушту. Сөздү алгач айыл билерманы аталган Субан карыя чокчо сакалын сылап алып баштады. Батыр, эмне жаңылыгың бар? Ойроттун аялы эмне максат менен чакыртыптыр? Силер аттанып кеткени биздин жаныбыз жаялып олтура албай калдык. Дагы эмне баленин башын чыгарып жатат деп. Эл ушул суроонун берилишин күтүп тургансып, чымын учса угулчудай тынч абалга келе түштү. Батыр сөздү эмнеден баштаарын билбей, бир саамга туруп, анан ал аял жаман ой менен чакыртпаптыр. Буйруса эч кам санабагыла. Тынччылык болот. Жолугушууга Садура айым өзү жалгыз келип, силердин айылга барып жашаганга уруксат бергиле. Керек болсо сага турмушка чыкканга макулмун деди. Эмне максат менен бул ойду айтты билбейм. Мен эл менен кеңешип, анан жообун айтайын деп айттым. Бир аял экен, келсе келип жашасын. Бирок ал дагы бизге душман болуп чыга келбейби? Маселе мына ушунда болуп жатат. Бул жерден дагы ар тараптуу сөздөр айтылып, кеч пешимге чейин талкууланып, тарап кетишти. Эртеси күнү жаңы күндүн келгенинен белги берилип, таң атып, жашоо кыймылы башталып калган кезде, Каражал эч кимге айтпай кызы Акканжарды жанына алып, ат бастырып чыкты да Миң Аксакалдын үйүн көздөй бет алды. Ат тең, кыргыз жериндеги тоолордун кооздугу, бийиктиги. Мындай кооз жана бийик тоолор кимди гана кызыктырбайт. Акканжар көзү тойбой тоолорго, жаратылыштын небир түркүн кооздугуна сугунартып, өз ою менен алек болуп келе жатты. Ушул жерден канча жол өтсө дагы кызыгуусу улам арта берет десең, ушундай кооз жерлерде байыралып калган ата-бабаларга ыраазычылыгы күч. Бир топ жол жүргөндөн кийин Батыр кызына карап, Акканжар, сен дагы бойго жеттиң. Кыз бала учуру келгенде эрин таап кеткени оң. Сени менен эмнеге жалгыз ат бастырып чыктым, билесиңби? Биз бара турган жер алыс. Бирок абдан жакшы кишиге жолугуп келебиз. Андан акыл сурап, сени ага көргөзүүнү эп көрдүм. Анткени ал сенин жарык дүйнөгө бина болоруңду алдына ала билген, жана сага ысымды өзү ыйгарган. Бул жалганда эмне болгон күндө дагы көп жашаган жана көптү көргөн кишиге акыл салган эптүү. Ким айтса, анын айткан кеби туура боло берет. Бирок нак акылмандар айткан кептин төркүнү адамдарга дароо күч дем берерин барганда, теги кишинин айткандарын укканда байкайсың. Кимдин ким экенин анын айткан сөзүнөн жана берген суроосунан эле билип коюш керек. Анткени ар бир адам өзүнүн дарегине басым жасап сүйлөп, эмне менен алек болуп, кандай өнөрү бар экенин сөз арасына сөзсүз кошот. Мына буга мисал катары Жоогелдин эле алалы. Ал азыр тилинин азабын тартып, элге батпай калды. Билесиңби, адам баласы тилин тыйса көп жетишкендикке жетет. Анткени айтылган ар бир сөз иштейт. Ошол жагын эске алган оң. Эл эгеси болуу үчүн сөздүн күчүнө туруштук бергенди билиш керек. Ар бир атагы чыккан адамдын артынан эмне деген гана сөз ээрчибейт. Баарынан сөздүн уусун көтөрө билүү баатырлык. Ичи жарык адамдын сырты дагы жарык болот. Биз бара турган Миң Аксакал канча жашта экенин өзү эле билбесе, анын жашы канчада экенин эч ким билбейт. Мен ал кишинин алдында карыздармын. Илгери биз жоону кубалап бара жаткан кезде мага ууланган жанын огу тийип, ошондо мени Миң Аксакал алып калган. Болбосо азыр экөөбүз минтип бирге ат бастырбайт элек. Жакшы адамдар жасаган жакшылыгын эч качан айтпайт. Ар бир адам Миң Аксакалдай болсо, жашоо шарты абдан жеңил болот эле. Жаман адамдар чырмоок чөптөй, алар башкаларга зыянын гана тийгизип, өз гана кызыкчылыктарын ойлошот. Чырмоок чөп дагы өсүп келе жаткан өсүмдүккө жабышып өсүп, күндүн бетин тосуп алат эмеспи? Буга Жоогелди агаңды эле мисалга алалы. Ал бала кезинен эле менден бийликти кантип алуунун амалын ойлоп келген. Акыры минтип, араң-жан болуп жаткан эле эмненин белгисин берип турат. Сөз ушул жерден үзүлүп калды. Багарасынан кыргоол учуп чыгып, аттар үркүп ойт берди. Акканжар ийниндеги жаан ала коюп, атууга камынды эле Каражал Баатыр колу менен белги берип, кой кызым, алар дагы жашоодогу сапарларын улап жашай беришсин. Ар бир жаныбардын жашоого акысы бар. Акканжар кыз болсо да эркектерден кем эмес өнөргө ээ болуп, канча жигиттерди ызалантты. Намыс деген неме эмнени гана кылбайт. Бир курдай бакандай илинип турган жамбыны ат чаап бара жатып бир гана Акканжар атып түшүргөн. Ошончо эркектерден озуп, ошондо артанып канча мен кыйын деген жигиттердин ичи күйгөн эле.
Айткандай бул жолу жаа менен кыргоолду узатпай эле атып түшүрмөк. Эгер атасы тоскоол болбогондо, атасынын айткан сөзүн эптүү көрүп, жанын огун кайра садакка салып, кыргоолду узата карады. Кыргоол канатын акырын кагып, каалгый жакын жердеги бактуу колотту аралап учуп кетти. Кара көгүмдө гана эки атчан көздөгөн жерине келишип, Миң Аксакалдын эшигинин алдында болушту. Шараккан суунун жээгиндеги көк майсаңда тигилген жалгыз боз үйдү көргөндө Акканжар абдан таң калды. Кантип жалгыз жашашат деп. Антке менен Миң Аксакал карлыкка моюнсулуп калганы алгач көргөндө эле байкалды. Баштагыдан дагы денеси кичирейип, жүзүн бырыш басып калган экен. Айткандай карлыкка кадам таштаганы менен акыл эси ордунда, көзүнүн курчугу айтпаптыр. Каражал сырттан салам айтып киргенде жаткан ордунан козголо түштү да, арык ичке колун сунуп, айтылган саламды алик алып, "Келгиле, мен силерди эңир киргенден бери эле күтүп жатам. Эмне кечиктиңер?" деп күтпөгөн суроону берип, Акканжардын колунан кармап, "Кызым, сенин учуруң келген тура. Мен сенден ушуну күткөм" деп ол уядай бир нерсени билгенсип, сырдын түйүнүн жашыра кеп кылды. Каражал орун алып олтуруп жатып, "Көлүгүчтү турасызбы?" деп сөздү өзү алды. Карыя капталдап жаткан калыбында, "Жатам. Жатпаганда азыр эмне кылмак элем? Бул карлыктын тузагы кишендейт тура баары бир. Менин дагы жашоодогу сапарым карып бара жатат. Минтип дене карып, убакыт улам алдыга жылып, өмүр кетирип баратканын өзүң деле байкаган чыгарсың. Эми силер жол жүрүп чарчап келдиңер. Тамактанып, эс алгыла. Калган сөздү эртең таң эрте сүйлөшөлү" деп өзү бүтүм чыгарып койду. Иймени кыймылдаган арыгынан келген аял заты алдыга бир чоң кеседен суюк тамак алып келип, калама нанга кошуп каймак койду. Бул аял заты баягы кызды жарык дүйнөгө келишине салымын кошкон Бермет айым. Агасы Миң Аксакал менен бирге жашоо сапарын улап, миң чөптүн тилин билип, табыпчылык улуу кесипти дале болсо таштаган эмес. Курсак ачка кезде адам тамактандамак беле. Эки конок суюк тамакты ичкенде эмнегедир алгач чекелеринен тер чыпылдап чыгып, анан денелери тердеп чыкты. Ал турсун талыкшып, уйкулары келип, жандары жер тартып, ооздорун ачып, эстеп да калышты. Сыртка чыгып, мамыда байланып турган эки атты отко коюп келип эле, экөө жаздыкка баш коюшту. Ооба, үйдүн ичинде ашыкча буюм болбогону менен эмнегедир жылуу, анан жарык нур төгүлүп тургандай сезилди. Экөө тез эле уктап кетишти. Уктаганда дагы таң атканга чейин бут серппей, кыймылга келбей укташты. Каражал тейилгере жанын огунан жараталып, эс учун жоготуп келгендегидей абалга туш болуп, баарын унутуп, ушундай бир ажайып дүйнөгө барып киргендей абалда болду. Ал эми Акканжар ушул жашка келгени бул жолкудай уйкуга алдырган эмес чыгар. Шырп эткен добуштан ойгонгон абдан сергекчан эле. Бирок бул жолу жоо чаап келсе дагы ойгонмок эмес. Бирок ойдогудай эс алып, жакшы түш көрдү. Түшүндө тоонун башына чыгып, туш тарапка көз салып жаткан болот. Тээ ылдый жаткан садура кол жаңсап чакыргандай болуп, бирок эмнегедир жерге сиңип бара жаткандай, улам кичирейип бара жаткандай көрүнөт. Аз өтпөй бир аксакал келип, колуна албарс кылычы карматып кетет. Аңгыча ак боз аргымак алдына тартылып, атка жаңы минген кезде ойгонуп кетсе, боз үйдүн түндүгүнөн күндүн жарык нуру төгүлүп турган экен. Дароо атасын карап, али тура элек экенин көрүп, чалкасынан жаткан тийде, көргөн түшүн эстеп жатканда атасы кыймылга келди. Барынанда экөө тең өздөрүн ушундай бир жеңил сезип калышканын баамдашты. Негизги сөз тасмал үстүндө башталды. Миң Аксакал аста кеп учуун чыгарды. "Баатыр, сен дайыма баскан изиңди кеч таштап, көп нерседен куру калып келесиң. Мен сени былтыркы жылы келет деген ойдо элем. Дагы жакшы чыгынып келгениңе. Бир кезде көргөн түшүң төп келип, минтип кызың дагы баралына жетиптир. Эми эч тайсалдабай, элиңдин тагдырын кызыңа бере бер. Азыр эл сенден эмес, кызың Акканжардан көптү үмүт кылып турган кези. Ат жашарып кунам болбойт, эр жашарып улам болбойт. Азыр баам салсам сенден дагы айбат качып, сүрүң кайтып калган экен." Каражал күлө карап, "Аны өзүм дагы байкап, сизден акыл сураганы келбедимби? Баса сиз айттыңыз, кызыңа бийликти бер деп. Бирок кызым дагы жашоо шарттан алыстабай, балага эне болушунда ойлогонубуз оң болуп жүрбөсүн. Кыз баланы эне болуу үчүн жараткан эмеспи?" Миң Аксакал мыйыгынан күлүп, "Аны мен эле болсом кантип билбей калайын. Кызыңдын дагы учуру келет, турмушка чыга турган. Бирок азыр элдин камын ойлоп, жашоо шартка карасын. Айткандай күтсүн. Өзүнө ылайыктуу бирөөнө жолукмайын турмушка чыкканды эсинен чыгара турганы оң.
Kızың elge керек. Чынығы батыр ол төрөлүшү керек. Ал үчүн жөн эле эркекке тийген болбойт. Чечкиндүү эл ээрчиткен уул балага чыккан оң. Менин баамымда ал күн деле алыс эмес. Акканжар ушул жерден сөздүн тереңине баа берип, карыя абдан жөндүү сөз айтканына ичинен ыраазы боло түштү. Бир убакта сөздүн угу башкага бурулуп, Акканжар сыртка чыгып кеткенде Каражал Садура боюнча өзүнүн оюн айтканга үлгүрдү. Миң аксакал бир саамга ойго алаксып олтуруп, менин баамымда сен эми макул көрсөң, алиги сага өзүн тартуулаган аялды алсаң болот. Ал сага уул төрөп берет. Бирок баланы бул Акканжар өзү тарбиялайт. Тиги аялдын денеси бала төрөгөнгө даяр эмес. Карылыкка моюн сунуп калды. Ал баланы төрөгөнү менен төшөк тартып жатып калат. Анткени ал көп адамдын канына сабын болуп калган жан. Менин тилимди алсаң айтканымды аткар. Каражал карыянын кантип Садура жөнүндө баарын билип алганына таң калды. Карыя көзүн бир азга жумуп, бирөөлөр менен акылдашкансып башын ийкеп, анан сөзүн андан ары улады. Кап, ал аялдын учурунда тилеги кабыл болбой калган экен. Эгер сага же сага окшогон жүрөгүндө кара жок баатыр жигитке турмушка чыкканда чыгаан уул төрөмөк. Сабада айып жок. Бишкеги жарашпай калган. Азыр ал сени көздөп, сага ыктап калганы да жөндө. Анын ичинде арманы калган. Ар бир аял заты ат тең. Чыгаан уул бала төрөгүсү келет. Жакшы уулдун атасы менен апасы болгон. Бул жашоодогу чоң бакыт экенин эске алганыбыз оң. Каражал таамай айтылган сөзгө муюп, айткандай мен минтип карлыкка келип калдым. Тиги аялды алсам, тилегин кабыл кыла алат болдум экен. Карыя баатырды телмире карап, тилегин кабыл кыласың. Анткени ал аял сени алгач сынынан өткөрүп туруп, анан оюн айтты да. Эркекке караганда аялдардын туюу сезими күчтүү келет. Керек болсо аялдар күйөөсү эмне сөз айта турганын алдын ала билет. Аялдарды алсыз кылып жаратканы менен башка жагынан алдуу кылып жаратканын эстен чыгарба. Каражал бул айтылган сөздүн дагы маанисине баа берип калды. 2 күн кенени салып, миң аксакалдын айткандарын угуп, 3-чү күнү ата менен кыз кайра издерине кайтышты. Акканжар абдан толкунданып алган. Анын себеби миң аксакал менен карындашы Берметтин акыл кептерине жана алардын көп нерсени билгенине абдан таң калып, дагы көп нерсени билелегин аңдап билди. Айылга жакындап келишкенде убакыт шам намазына жакындап калган болчу. Алдыларын утурлап жалгыз атчан чыкты. Бул атчан баатырдын эң ишенген жигити Бекбосун болчу. Ат бастырганына караганда жаман кабар айтчудай түрү бар экенин байкап, Каражал атына камчы салып, аттын жүрүшүн ылдамдатты. Жигит жакындаганда эле салам айтып учурашып, "Баатыр, кайда кетип калдыңыз? Айтпай дебей?" деп суроо берди эле. Баатыр берилген суроого жооп бербей, кайра өзүнө суроо узатты. "Деги жайчылыкпы?" "Жайчылык эле. Сизди издетип туш тарапка ат чаптырган элек. Жоо келдиниңиз сизге Акканжарга айта турган сөзүм бар деп издетип жатат. Антке менен азыр абалы баштагыдан жакшы болуп калды. Баамымда сиздерге керезин айтат го чамасы. Кечетен бери абалы оор тартып, жөөлүп сүйлөп жатат." Каражал астагана башын ийкеп, "Аттең, адамдар кызык эле чаралган. Бир кезде бул жашоодон өтпөчүдөй сезделебесин. Эми минтип турмуш тарбиялап, баарына моюн сундуруп койгонун кара. Мен аны азыр көргүм дагы келбей турат. Мансап үчүн эмнеге гана барышкан жок, Майсар экөө." Бекбосун астагана, "Баатыр, ал киши азыр бул жашоодон көчкөнү турат. Акыры сөзүн угуп калыңыз. Балким сизди күтүп жаткан чыгар. Болбосо жаны ыбагы үзүлмөк. Кантсе дагы сизге жакын тууган эмеспи? Ансыз деле элден жазасын алып, бул жашоого батпай турган кезинде барып көңүлүн алып коюңуз. Түшүнөм, кечириш оңой болгону менен унутуш кыйын." Каражал алты айласы жок гана Бекбосундун айткан сөзүн эске алып, жоо келдинин жанына келгенде анын көзүнөн тирүүлүктүн белгиси качканын дароо байкап, алсыз жаткан жоо келдине жалоорой карады. Бирок оозуна ылайыктуу сөз келе койгон жок. Жоо келди өзү сөз баштады. "Баатыр, мен куруюн. Майсар экөөбүздүн сизден бийликти тартып алуу үчүн эмне деген гана иштерди жасабадык. Бирок турмуштун калыстыгы кимдин ким экенин билгизип койду. Эми менин кетирген күнөөлөрүмдү кечирип, үй бүлөмө көз болуңуз. Баарын сизге жана Акканжарга тапшырдым." деп болгон күчүн жыйып айтты да үнсүз жатып калды. Курган киши болгон күчүн ушул сөздөрдү айтуу үчүн сактап жаткан белем денеси бошоп, акыркы жолу катуу үшкүрүнүп алды да
үнсіз башын жаздыққа қойған тейді түндік тарапты қарады. Қаражал сұналып жатқан Жогелдіні қарап тұрып, құшыны көре тұрған болған соң, емне үшін адамдар Қараөзгөйлікке барады деп ойлап, ақырын басып сыртқа шықты да, Бекбосынға қарап, айтшы сөзін айтып жетішіп қалды. Еми сөк қою қадасын көргілі, деп үйін көздей басты. Арадан тура 2 күн уақыт өткенде белгісіз біреулер жылқыны тиіп кетті деген хабар келді. Ат адамның қанаты деген кеп бар емес пе? Жылқы баласы үшін адамдар емдеге ғана барған емес. Бұл жолы Аққанжар атасын қалтырып, жанына 30-ға шұқыл жігіт алып, жылқыны қайырып келгені өз аттанды. Батыр қызы Аққанжардың бұл сұнышына лам дебей мақұл болды. Анткені миң ақсақал айтқан еледі. Қызыңа бейлікті берші ұшыр келіптір деп. Ушыл жолу ол жолу келсе, елдің көзіне дағы бір жолу көрініп қалса, аны басшы қылып шайлап қойғанға ыңғайы келіп тұрғанын ойлады.